Капотко жармашкан инспекторду сүйрөп кеткен кайгылуу милициянын маалыматына ылайык Бишкектеги минивендин айдоочусу мыйзамга баш ийбей токтотууга аракет кылган кызматкерди 50 метрге чейин сүйрөгөн 40 жаштагы эркек киши майда бейбаштык боюнча камакка алынды. Бишкектеги мечиттердин биринен өрт чыгып, аны 2 бөлүм өчүрүүдө жалпы тутанганы тууралуу маалымат 11:16 түшкөн. Чүйдүн Спартак айылында унаа өрттөнүп, 2 адам каза болгонун Спутник булагы билдирет. Алдын ала маалыматтар боюнча, автоунаада жигит менен 16 жаштагы кыз болгон. Кырсык бүгүн түндө болгону. Өрт унаада сымдардын тийишүүсүнөн улам чыкканы айтылды. Милиция иликтөө жүргүзүүдө. Ат душу эс алып жатам. Бишкекте мас айдоочу кармалды. Шаардыктар милицияга чалып, Акунбаев жана 7 апрель көчөлөрүндөгү дүкөндүн астында ичип отурган жаран тууралуу кабарлашкан. Тартип сакчылары барганда маалымат тастыкталып, киши унаанын ачкычын берүүдөн баш тарткан. Кийин камерадан айдоочу мас болуп рулга отурганы тастыкталып, протокол түзүлгөн. Пойдем! Не кричи. Пойдем, я тебе говорю. Не кричи. Бишкекте чоң эле киши компьютер клубунун администратор кызын ашата сөгүп, ал тургай уруп жиберүүгө аракет кылган. Администратордун айтымында кардар түнү менен компьютер ойноого келип, уктап калганда эртең менен ойготкон кызга ушундай реакция жасаган. Нары жактагы киши кызды арачылап калган. Им окуя иликтенип, зөөкүрдүн аты жөнү такталып жатканын билдирди. Значит, позвони тогда. Мне звони, если это спят. Бегите, басмыздан көрсөм. Сөгүнбөдө Ты тамам. на меня на Мен баарын тургуздум. Бас